Аты жөнүм Сатылганов Бакытбек, Ысык көл областынын тургуну болом. Ошол кызыбыз 5 жылдан бери дарылап келатабыз. Дарылап барбаган жерибиз калган жок Кыргызстан ичинде. Анан жакшы профессор келгенинен барып көрүнсөк, Турцияга дарылап, Турциядан келиптир. Анан ошол жака жазды операцияга. Операцияга жазып, аябай көп сумма сурады. $23.000 деди. Диагнозу жамбашы чыгып төрөлгөн. 2 жамбашы тең чыгып турат. Биринчисин Бишкектен кылганбыз. Кайра чыгып кетти. Ошол азыр Турцияга муктаж болуп турабыз операциясына. $23.000 деди. Анан азыр ал операция ошо болгонун эле деди. Дальше дагы ары кошулуп да калышы мүмкүн деди да. Анан ошону бирөөбүз ошону дарылайлы деп ушу кызыбызга. 2 кызыбыз бар мына. Экинчиси 5 жаш 4 ай болду азыр. Сүйлөйт, ойнойт, баарын эле кылат, буюрса мындай только эле баспайт да ошо. Бала чоңойгон сайын веси оорлойт экен, көтөрүп жылдырыш кыйын. Жүрөктү ортот. Балдар ойноп атса, мунун ойногусу келет. Биринчи операция кылынып 2 ай гипсте жатты да, жатпай эле. Анан 2 айдан кийин гипс чечилип, анан операциядан кийин бир 6 айдан кийин дагы осмотрго уже экинчи операцияга даярданабыз деп барып көрүнсөк эле уже рентгенге тарттырып экинчи операцияга даярдайын десе, кайра мурунку жасаган жери чыгып кетиптир да. Төрөлгөндө эле ушинтип төрөлгөн. Анан ушуга чейин эметип келдик, баягы аракет кылып, мындан да эме болчу, анан биздикилерди да жаман деп айтуудан алысмын. Биздикилер да аракетин жумшады. Бизге шартка байланыштуу Кыргызстанда андай оборудование жок экен, кылганга туура келбей атат. Анан биз ошо чет мамлекетке чыгып ошол жерден кылдыралы деп чечип атабыз. Чыгып жакшы профессор келгенден барсак, ошол $23.000 операция эле деп айтты. Биз сезондо эле иштейбиз, көбүнчө стройкада иштейбиз, ачык эле. Анан баягы кандай десем, бизде деле күнүмдүк эле жашоо, тапканың тапкандай тамак ишке кетет. Бала бакыргадан ашпайт. Кыргызстанда айылда сезондо бир аз иштемиш атабыз, тамак аша алабыз. Бир жака чыксам дагы мына ушул бала менен конокко барсак дагы ээрчитип барам. Ушу менен отурам да, мындай иштейин десем иштей албайм да. Бирөөгө чыдап кете албайм. Кээде айтып калат. Мен качан басам депчи. Менден сурайт, мама мен качан басам, мен басамбы деп калат да. Калайык калып кыргыз элиме кайрылайын деп чечтим. Ушул кызыма жардам берип кол сунуп койсоңор. Аллахым ыраазы болот.